وقل رب زدني علما. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. بعد Şeyh Abdülfattah Abu Gudda rahimahullah 9-cu adep gelip mınday da aytып атат. عندما تزور بيت أخيك أو تدخل بيتك كن لطيفا في مدخلك ومخرجك. Ушул жерге келгенбиз, ушулай депке. Бир тууганыңдын үйүнө зияратка барып кала турган болсоң, же болбосо негизи эле үйгө кире турган болсоң, өзүңдүн үйүңө болобу, бирөөнүн үйүнө киресиңби? Кыскасы үй аттуу эгер үйгө кире турган болсоң, не дейт? Кун латифан фи мадхалика ва махраджик. Кирип атканда, чыгып атканда бир адепти карман дейт, адепти сактан дейт. Адептүү адам бол. Сен адебиңден көрүп элдер, бул ушул мусулман адам эле, муну мусулман адамдар адепти карманат экен деген бир адамдарда бир жакшы неме ой пайда болсун дейт. Годдон торфака ва саутака. Көзүңдү, анан кийин немеңди, үнүңдү басаңдатып, жай үнүңө кыйкырып кирбестен, же болбосо кирип атканда алаңдап нар жакты бер жакты карабастан адеп менен кирип, адеп менен үнүңдү дагы сактап, бийик чыгарба деп атат. Түшүнүңүздөрбү? Годдон торфака дегенде годдон айнака. Көзүңөрдү сактап, ар жак нары бер жака. Эми өзүңдүн үйүңө кирип атканда албетте бул жеңилирээк болушу мүмкүн. Бирок башка бирөөнүн үйүнө кирип атканда өзгөчө көздү сакташ керек деп атат да. Сага кайсы жерге киргенге уруксат берсе, ошол жерди баса турган жерди гана колдон келишинче карап неме кылыш керек. Анан нары жактагы эмнеси бар экен, же болбосо мына жакта комнаталар ачык, эшиги бир аз ачык болуп калса, мынтип неме кылбаш керек деп атат да. Түшүнүңүздөрбү? Годдон торфака ва саутака, үнүңдү дагы басаңдатып, кыйкырып кирбе. Вахла хизаака фи махаллихи. Анан бут кийим менен тапыратып кирип кетпе дейт. Бут кийимде дагы өзүнүн чече турган жайы болот, орду болот, ошол жерге алып барып коюп кой дейт да. Чечип туруп, ошол жерге иреттүү кылып коюп кой дейт. Не болуп атат? Болуп атабы? Ва суффана алейка аснаа хал'ихима. Жана ошону айтып атат, ошол бут кийимди чечкенден кийин ошол жака местасына, ордуна коюп кой. Ва ла тадахума хаказа ва хаказа. Бирөөнү бул жака чыгышка, бирөөсүн батышка чечкен мойдон таштап кетип калба деп атат да. Же болбосо каалагандай кылып, ойду келгендей кылып чечип кете бербе. Вала таңса, ошол учурда эле ошол бут кийим кийип аткан, бут кийимди чечип аткан адебин дагы эске ал деп атат. Вала таңса адаба лубси ал-хиза ва хал'ихи. Бут кийимдин кие турган адеби бар. Анан аны чече турган адеби бар. Ошол адептерди дагы эске ал дейт. Кандай адептер десе айтып атат? Талбасул юмна аввалан ва тахлаул юсра аввалан. Демек, бут кийимди кийип атканда биринчи оң бутту кийесиң, анан кийин сол бутту кийесиң. Чечип атканда сол бутту биринчи, анан кийин оң бутту чечесиң. Кала саййидуна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам, идан тала, буга далил барбы? Бар, хадис бар. Идан тала ахадукум фальябда бил ямини. Эгерде бут кийим кие турган болсоңор, анда оң жактан баштап, биринчи оң бут кийимди оң буттап кийгиле. Ва идан таза фальябда биш шимал. Эми эгерде алейкум салам ва рахматуллахи. Эми эгерде бут кийимди чече турган болсоңор, анда сол буттан биринчи баштап чечкиле дейт. Вал такун ал-юмна аввалухма тун'ал ва ахирухма тунза. Анан ошол биринчини айтып атат. Неме оң бутуңар биринчи чечилип эме кийилип атканда биринчи неме болсун, кийип атканда оң буттап биринчи кийгиле, анан чечип атканда не кылгыла дейт? Оң бутту экинчи кылып чечкиле деп атат. Демек, биринчи кийип атканда эмне кылат экенсиң? Оң буттап кийесиң, сол бутуң акыркы болуп неме кылат? Чечип атканда биринчи оң бутту чечесиң, анан оң бутуң акыркы болуп неме кылат? Чечилет. Ошону айтып атат. Түшүнүңүздөрбү? Раваху Муслим ва гайруху. Имам Муслим риwayat кылган экен бул хадисти. Ва кабла ад-духул, эми айтып атат, ва кабла ад-духул иля байтика ау байти ахика унзур иля на'алайка. Эми ошол үйгө, өзүңдүн үйүңө болобу, кыскасы мындай ушундай бир үйгө кире турган болсоң, бир туугандын үйүнө болобу, башка бир тааныштын үйүнө киресиңби, кыскасы үй аттуу бир нерсеге кире турган болсоң, не дейт? Үй жана үйгө окшогон нерселерге кире турган болсоң, унзур иля на'алайка, бут кийимиңе карап кой дейт. Бут кийимиңе карап кой. فإذا رأيت فيهما карап көр дейт. فإذا رأيت فيهما شيئا من آثار الطريق. Эгерде ошол жанагы жолдо бир неме этип калган бир бутка ирешип калган бир нерселер боло турган болсо, فأمطه عنهما. Анда ошол нерселерди эмне кыл дейт?
бутуңан неме кылып кетирип сал дейт, тазалап кир дейт. Бутуңду тазалап кир деп атат да, жанагы ылай менен, жана бутуңда ошондой бир Кудай сактасын бир нажасат болуп кала турган болсо, ошол менен бастырып кирип кетпе дейт. Не кыл дейт, болушунча тазалап кирим. Вадлукхума фил арди, анан жерге шубап неме кыл. Эми бул жерге шубап дегени сөзсүз түрдө жерге шубаш максат эмес. Ал жерде эмне кылыш керек? Бүгүнкү күндө жанагындай өзгөчө жана бут кийим щеткалар чыгып кетти. Ошолор менен тазалап койсоңуз деле болот. Сөзсүз түрдө жок бул китепте шуба деп келген, менен шубашым керек деген эмес. Ошол неме кылып, кыскасы, ошол бут кийимди тазалаш керек. Кандай жол менен болобу? Бумага аркылуу болобу, тряпка аркылуу болобу, жана башка нерсе аркылуу болобу? Тазалап кир. Лиянзаха анхума маалиқу бихима. Эмне үчүн ошол жанагы сүрүтүп, же болбосо тряпка менен болобу, башка нерсе менен болобу? Эмне үчүн ошол нерсени кыл деп атат? Ошол бут кийимге жабышып калган нерсе түшүп кетиштүү үчүн. Эмне үчүн ушул нерселерди айтып атат? Эмне үчүн бут кийимге дагы таза көңүл бур деп атат? Өзгөчө кээ бирки адамдар бут кийимге карап мамиле кылат да. Сенин таза экениңди, таза эмес экениңди карап бут кийимге неме кылат. Өзгөчө жаңы үйлөнөм деп атканда жаштар боло турган болсо, бут кийимиңерди жакшылап карап жүргүлө да. Кээ биркилер ошондой бут кийимиңерге карап неме кылат. Демек, эмне үчүн ушул бут кийимге дагы катуу көңүл буруш керек? Мен бул жака үстүмө эле көңүл буруп койсом болду. Баш кийиме, сырткы кийиме, үстүмө, жемпириме, же шымма көңүл буруп койсом эле ошол жетиштүү эмеспи десе, бут кийимге дагы көңүл бур дейт. Болбосо эң мындайча айтканда, көпчүлүгү мындай элеске албай турган, баа бербей турган нерселерден. Эмне үчүн десе, анткени ислам дини бул эмне дейт? Тазалыктын дини дейт. Демек, ошондуктан хадисте киргендей, тазалык бул ыймандын жарымы деп келет да. Кыскасы, тазалыктын динибизде орду чоң. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы кайра мусулмандар эмне кылып атабыз? Болушунча ушунчалык кир болуп жүрөбүз да. Өзүбүз жашап аткан азыркы өлкөнү алып карай турган болсок, көчөдө мусурлар жаткан болот. Эми көчөдө мусурлар биякта турсун, бул бут кийимди айтып атат да. Бут кийимге дагы ошо кирип атканда эмне кылсын дейт? Ошо бир аз чаң-паң болуп калса дагы, ошондо неме кылып кир дейт, тазалап кир дейт. Эмне үчүн? Анткени бул сенин мусулман экендигиңин бир белгиси болуш керек да. Белгиси ошол эмне? Сенин кийимиңдин тазалыгында, бут кийимиңдин тазалыгында болуш керек. Бирок көчө тим эле кечирип кой, көчөнүн бүт баары неме болуп турган болсо, мусурлар чачылып жаткан болсо, көчөдө мусоркалар ташталып аткан болсо, бут кийим ылай менен кетип аткан. Дагы жакшы бул жакта неме жок экен да. Жанагындай ылай болуп неме болуп кетпейт да, жамгыр жаагандачы. Андай болсо такыр эле болуп кетмек экен, Кудай сактасын. Ошого иншалла ошол тазалыкка аракет кылышыбыз керек. Аллаху алим бисаваб ва илейхи маржиун мааб.